Суранам, мен башка бара турган эч жерим калган жок. Кайка кайрылышымды билбей калдым уже. Бакытка жардам керек, бакытка жардам керек. Милициялар эшикке толо. Тем эле тепкилешти тим эле. Жанагы арматуралар мени урду. Мен чорныймын, анан кийин мени Камчы Көлбаевдин водители мен анан Өскөн ордонун бүт өскөн ордун баары ушундай аябай быкы-чыкы мага окшогон аялдардын укугу тебеленип Кыргызстанда мен айлам жок. Үстүнө сатылып атат, кайта сатылып атат да бул жерчи. Бирөөлөр кеп сурады эле коркконуман айттым, "О, бакыт тааныйбыз." Жерчилердин эмесин коргоп, ошолорду постоянно эле защищать этип келет да. бир күнү жүрөгүнө иман кирет го, мага төлөп берет го деп. Кайра наоборот бунуштун аркасы менен менин тагдырым менен ойноп койбоду бул байкеч. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, биз азыр Салкын Төр конушунда турабыз. Биздин редакцияга буга чейин Гүлбарчын деген айым кайрылган. Карапайым элдер өтүнөп суранабыз. Мен уже күчүм жетпей калды. Мен мындан кийин эмне кылышымды билбей калдым уже. Билбейм, уже сиздер чечип бербесеңиздер, анда бизде укук жок. Мен граждандык укугум аябай тебеленип, кайрылар жерим калган жок. Гүлбар эже, айтсаңыз, биз азыр ушул Салкын Төрдө турабыз. Сиздин бизге кайрылуу маселеңиз боюнча жер маселеси, Ооба. Айтсаңыз, бул жер маселеси кандайча келип чыгып калды? Ушул боюнча кененирээк айтсаңыз. 2015-жылы мен Асылбеков Мамбет деген кишиден бул жерди $5000 сатып алгам. Кайсы жердин? Ушул жерде, ушул могу турган 4 сотик участокты. Анан мен 4 сотик. 4 сотик. Анан мен ошол менен мен өзүм за границада иштейм. 5 балам бар, жалгыз бой энемин. Кеттим, иштегени кеттим. Бар акчамды ушул участокты алып келип, фундамент куйдум. 2022-де келип фундамент куйсам эле бир бала келди. Эже, бул жерди мен сатып алгам деп. Доверенностьун карасам 2022 экен. Анан бул деген Бакыт деген баладан алдым деди. Ал Бакыт деген бала келди. Эже, бул жер меники деп. Бул Мамбеттик дегенден алгам мен. Ошонун жери эмеспи, көк китеп нээси десем, мен тиги бала 2022 алган бала. Бул жердин ээси барып турбайбы? Мен акчамды бер Бакыт деп туруп кетип калды. Менде видеолору бар. Мен докажу это. Жерди сиз кандай алдыңыз? Ким аркылуу мына Мамбет деген кишини каяктан таандыңыз? Мамбет деген кишини бул жер мен Ош базарда ал кезде жынсы саткан сатчумун. Ошол кезде ошол бияктагылар үй алгандар бар экен, ошолор аркылуу тапкам. Анан ал киши мага сатып, воскресенье күн болчу. Сатып берип, мага эме деди. Карындашым бар, экөөбүз чогуу иштейбиз, менин колум бошобойт. Сага доверенность ошол жазып берет деп, ал кыз да келип ушул жерге мен берип атканда. Анан макул деп ал кыздын машинасына отуруп барып, мага доверенность беришти понедельник күнү. Анан ошо менен 2000 ошо келип фундамент куйганымда эле талашып башкалар келип. Жээналиев Бакытбек Марсович деген бала келип талашып, өзү ошол эмеде силовой структурада иштеген бала экен, формасы менен келди. Келип талашып 2018 деген доверенность алып көтөрүп келди. Мен Мамбеттен 2018'de алгам деп. Сиз 2015 алгансыз? Мен 2015 алгам. Анан мейли аны териштиребиз, сүрүштүрөбүз десем, түндө мас балдарды алып келип, монтип фундаментиме талкалап салышты. Мону сиз куйгансыз? Мен куйгам бул жерге. Бул жерге деген 52 куб бетон кеткен. Могу жерге болсо мен кургуляктарды койгом, чоң-чоң септик, туалет. Мына чыгарып кетишиптир, орду түү менен жок. Сиз канча акча берген элеңиз Мамбет деген? $5000. Мамбет деген мырзанын өзүнө бергенсиз? Мерседес машина эме үлгүсүндөгү машинаны бергем. Свидетелдерим бар. Ошол кезде апарып берип, чогуу барганбыз. Машинаңызды өткөрүп бергенсиз? Ооба, Көкжаңак эме, Көкжарда этаж үйдө жашачу экен. Ошол жерге апарып, үйүнө алып барып өзүм токтотуп бергем. Доверенность боюнча мести канча сомго баалады эле? $5000 байлап. $5000. Демек бул жер тилкеси $5000 сатылган. Сатылган. Берки сизден талашып аткан кишини Нурбек дедиңиз? Бакыт. Бакыт деген киши. Анда да так ушундай документтер барбы? Так ушундай документтер, ал $7,500 алгам деп айтып атат. Милицияга барып кайрылдык, заявление жаздык. Заявление 3 жолку РОВДдан, 2 жолу прокуратурадан, 1 жолу ГУВДдан жазган заявлениялардын баары жабылып, мынакей баарын чыгарып келдим мен. Жабылып калып, акырында эме болду. Сотко өттү деп бүтүрүп, соттон мени эч ким кылып чыгарып коюп туруп, тиги Наргиза Калмырзаева Наргиза менен Жээналиев Бакыт соттоштуруп, срок давность кылып жабып койгон. Ошо менен мен
Мен каяка менге кирбеген чиновник эми, какпаган эшигим калган жок. Мен урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтен суранычым, ушул Кыргыз Республикасынын конституциясынын гаранты сизсиңиз. Суранам, мен башка бара турган эч жерим калган жок. Каяка кайрылышымды билбей калдым уже. Ушул маселени чечип бериш, мен жалгыз бой, аялымдын 5 балам бар. Мен уже күчүм жетпей калды, мен мындан кийин эмне кылышымды билбей калдым уже. Билбейм, уже сиздер чечип бербесеңиздер, анда бизде укук жок. Мен граждандык укугум аябай тебеленип, кайрылар жерим калган жок. Эмне кылышымды билбей калдым. Бул фундаментти качан койдуңуз эле? Кайсы жылы? 2022 койгам. Соседтердин баары билет. Сиз көрүп атканыңыз могу кошталарыңыз билет, э? Билет, ровдда заявлениялар бар, ошол кезде ызычы болгон. Мына баардыгы бар доказательстволор. Калмурзаева деген тиги Мамбет мырзанын карындашыбы же чогуу иштешкен кишиси? Чогуу иштешкен эме экен, мага карындашым деп тааныштырган. Бирок алар көрсө чогуу иштешип, чогуу ошол эме экен да. Азыр деле мына Элнура дегендер бар экен, ушундайлар бар экен, булар чогуу иштешет экен, жерчилерчи. Биз баягы 27-пунктты алып салы деп урматтуу президентибиз айтканда аябай сүйүнгөнбүз. Ушу жерчилерден кутулган экенбиз деп. Кайра эле отказной деген нерсе чыгарып коюшуптур. Жердин эсинен отказной алып келесиң депчи. Анан баягы жерлер кымбаттап кеткенине байланыштуу булар башкаларга сатып, ошо отказнойдун ошого жазып берип коюп атат. Тиги Жээнәлиевке жазып берип коюп атат да. Гүлбир эже, айтсаңыз, баягы эми жер тилик алып атканда, же бир мүлк алып атканда, анын кагазы же ошого тиешелүү документтери тастыктаган документтер болуш керек да. Ооба. Сизди Мамбет мырза кандай документтер менен ишендирип бул жерди сизге сатты? Көк китебин алып келди. Мына копиялары бар менде. Тиги Наргизага берген ген доверенностьун көрсөттү. Ооба. Мына көк китебин копиялары. Наргизага берген тиги эмесин көрсөттү, ген доверенностьун көрсөттү. Ошо ген доверенностьтун негизинде мага доверенность беришти. Бирок бул жерде бүт эле ошондой азыр эми мына урматтуу президентибиз эме чыгаргандан кийин азыр китептер амнистиясы менен эми китептерин алышып атат элдер. Ошону эл катары мен да алып үй салайын балдар менен десем, монтип талашышып, менин күчүм жетпей атат, өздөрү эмеде иштеген балдар экен. Мен эмне кылышымды билбей калдым. Эгер мага ушул бир эле президент, урматтуу президентибиз жардам бербесе, анда мага окшогон аялдардын укугу тебеленип Кыргызстанда мен айлам жок, билбей калдым эмне дешимди. Гүлбир эже, айтсаңыз, сотто Мамбет мырза келдиби? Келген жок, адвокатын жөнөтүп коет. Вообще эле иногда адвокаты деле келбейт. Сотко мен айтып атпаймынбы? Сотто мени ни при чем кылып чыгарып коюшуптур. Жокмун мен. Анда ким мени сотко киргизишкен да жок. Ким, белки Бакыт мырза ушуну соттошот ба? Бакыт мырза менен мага доверенность берген Калмурзаева Наргизаны соттоштурушуп, анан срок давности кылып жаап коюп атат. Мен 6 заявление эме жок. Сизди караган жок эч? Караган жок. 6 заявление мынакей чыгарып, заявление көп эмелерин алып. Мында атат, сиз 2 жыл мурда 2015-жылы сиз сатып алып, мону документтерди жасап атасыз? Мисалы, акчаңызды берген, тастыгандарын. Бирок 2018-жылы Бакыт мырзага Мамбет мырза өзү сатып алды, доверенность менен. Ооба. Ушундай эле доверенность менен. Сиз Мамбет мырза менен байланышып көрдүңүзбү? Байланышып көрдүм, телефонго жооп бербейт ал киши такыр. Такыр эме телефондорунда эч ким билбейт экен, зорго бирөөлөр алып таап, чалам жооп бербейт, жазам жооп бербейт эч. Азыр жана сиз берген номер боюнча биз иштеп атат номери. Сиз берген боюнча биз Мамбет мырзага кайрылып көрөлү, чалып. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлбир эже буга чейин бизге Мамбет мырзанын номерин берген, биз азыр байланышууга аракет кылабыз. Жана чалганыбызды алган жок. Эми мына дагы бир чалып көрөлү. Чалып атабыз, бирок эч кандай жооп бербей атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул жерде тактай кетүүчү маселе, бул жерге баягындай кызыл китеп чыкпагандыгына байланыштуу эжеке көк китеп доверенность менен алган. Ооба. Мына ушунун негизинде пайдаланып, бул жердин ээси дагы башка бир Бакыт деген жаранга сатып жиберген. Бирок тилекке каршы Гүлбар эже мондай кылып үй куруу максатында ошол фундаменттерди куйган. Өзүңөр көрүп турасыздар. Канча эмгек кеткен.
А бирок кийин 2 жылдан кийин Гүлбар ажадан кийин 2 жылдан кийин документ алган киши, сатып алган киши, 3 жылдан кийин документ алган киши, келип жер меники деп талашып, ушундай бузуп, бүлүндүрүп, ушундай бир иштерди кылып атыптыр. Ал эми Гүлбар ажа айтсаңыз, ал киши Бакыт деген киши менен байланышып көрдүңүзбү? Мына ал берге эмне себептен келди? Сиз могу көрсөттүңүзбү? Эмне деп атат могу көрсөтсөңүз? Көрсөтсөм, эме дейт, мен Мамбеттен алгам деп, Мамбет менен ал экөө сүйлөшөт экен. Мамбеттен расписка жаздырып алыптыр. Мен Бакытка саттым деген. Анан эмеси бар, тиги отказной жазып бериптир Мамбет. Эми мен айттым, инем, мен деле 5 балам менен ушинтип күйдүрбө, кел анда чакыр, сен Мамбет менен сүйлөшүп атсың, четишели. Мен анда деген акчамы, могу кеткен расходуму бергиле, макул мен силерге берейин жерди, андай болсо, же сага башка жер берсин, муну четишели. Мен да мынтип 5 балам күйгүзүп өлсө, ооба эже деп коет. Болду, анан тымызын монтуп милицияларды алып келип, мына коңшуларга милицияларды алып келип ушинтет экен. Коркутуп, үркүтүп, формасы менен келген сүрөттөрү, видеолору бар менде. Ушул жерде ызычы болгондо. Таныш билиш, бизге окшогон танышы жок, заграницада иштеген, эч кимиси жок, бала чакасын баккан аялдар кимге кайрылыш керек? Биздин укугубузду ким коргойт? Мен Салима Алиевна Медерова Салкын төрдө 69 участокта 154 контурдун үйдүн ээси болом. Мен бул жерде 2015 жылы сатып алгам. Биз ушул жерди алабыз деп келгенде ушул жактын баары пустой болчу да. Талдар бар болчу. Ушул талдарда көлөкө кылып, чоң арыктарда, мына красная линияда бул үйлөр вообще жок болчу. Ошондо ошо арыктан суу алып туруп үй салганбыз. Ушул жерде чоң таштар камаздап түшүлгөн да. Мен көрүп, иногда ойлочумун, ушуну карыз калып үй салып турсамбы депчи, бир топ акча. Анан кийин келип калды. Менин атым Гүлбарчы, ушул жерден ээсим деп, эже карап туруңуз, карабылтетип койсоңуз деп. Хорошо, айнанайын, телефонун таштап кет деп. Фото. Анан ошодон бери мен тааныйм Гүлбарчынды. Гүлбарчын өзү мугалим, көп балалуу эне. Анан ушуну балдарын багып, үй салып, эл катары бир түтүн улап жашайм деп жакшы ниет менен көчүп келген да. Бирок кандайдыр бир себепсиз бир Бакыт деген бала пайда болду. Именно 2 жыл мурда ушу кар жаап атканда келип эле бу жерде 2 машина Гүлбарчын, эжекелери, бир туугандары болуп ушул жерде турушкан. Анан мен өзүм Көкжарда турам, бу жерде келиндерим көп балалуу, балдарыма салгам. Келсем эле бир бала чуркап келе калды, погончо. Форма военный. Звание тоже. Мен анткени 3,5 жыл университетте окуганда, 3,5 жыл медицина окуганда погонду үйрөткөн да. Биздики кичинекей погон болчу, запасе медсестра. Аныкы чоң экен. Анан коркуп кеттим, мага келди экен деп. Десем эле менден жардам сурайт, эже мага жардам бериңизчи, захватчиктер келип мени захват кылып атат деп, аны түшүнбөй калдым. Сен өзүң чоң кызматта иштейт экенсиң дедим да. А мен эмне жардам берем дедим да. Десем айтат, эже мага буларга эле айтып коюңузчу, хозяин дома ушул жер меники деп коюңузчу дейт. Мен айттым, антип айтканга ооз барбайт себеп дегенде захватчиктер мен башкалар келди экен дедим, честно. Бул жерде ээси бар дедим. Деди эле, бирок Кудай баары ачык сүйлөш керек. Мен жалгыз бой аялмын, балам чет жакта болчу, коркуп кеткен, мен неберелеримден коркконмун. Бирөөлөр келип сурады эле, коркконмун, айттым, о, Бакыт тааныйбыз. Бирок ошону биринчи жолу көргөм. Кар бапылдап жаап атат, күн суук. Ал күн бүттү, кетти. Бир күндөн кийин келип булар чоң тим эле эми ушундук эле акча кетип туруш керек, отуруп санап атам. Мен үй салдым да өзүм, калькуляторду алып санасам, где-то больше, где-то 6-7 тысяч долларов бул жака кетти. Чоң немени алып келди, жер касышты, цементин алып келди, готовый, фундамент куйду. Айттым, о, Кудай берсин деп. Жакшы, баягы. Гүлбара жок да? Гүлбара алып келди да, анан
анда да мындай погода болот да, мындай сразу кар жаап меткенде күн ачылып кеткен жок, мындай неме болот да, тиги погода ачыла элек болчу. Анан кийин фундамент куюлду, эжеке биз кеттик, карап коюңуз деди. Хорошо деди. Кетишти булар. Кеткенен кийин эле экөө группа башталды. Бакытка жардам керек, бакытка жардам керек. Милициялар эшикте толо. Шаршыналиева Баян лично өз машинасы менен алып келди берге Бакыт. Элди болсо көтөрдү. Бул жерде бир бала бар, журналист. Группаны көтөрдү, бир 7-8 бир силовой бир балдар бар. Дежурный деп айтып койсом жаңылышпайм. Вперед дегенде чуркап келген балдар да келди деле. Мен видеого тарткам, келип эле тепкилеп могу жерде тимеле аты да бар деген спорт менен бузуп салышты. Кайран гана трактор менен бузган окшойт буякта. Жок, бул жаң куюлган да. Бут менен тебишти. Мен лично өзүм көрдүм көзүм менен. Келди. Тем эле тепкилешти, тим эле. Жанагы арматуралар менен урду. Кудай өзүң сактай көр дедим да. Анан телефонду унутуп коюптурмун. Просто мен жаман сөздү айтып жүрөгүн ортукум келген жок, честно. Айткан жокмун. Себеби мага деле бирөө ушинтип айтсачы, жаман көрөм да, мына меники деле снос болуп туруп. Буларда бирөөнүн үй мүлктөрүн бузуп, тартып алган бул Баймановдун жери ушул жерде. Мыйзам 0, губернатор 0, аким 0, айыл өкмөтү 0. Улуу урматтуу биздин кыргыз элинин ажообуз Садыр Нуркожоевич Жапаров, СНБ Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич, прокурор генеральный, сиздерден өтүнүч, ушу биздин Өскөн Ордонун салкын төрүнө келип бир мыйзам иштеп, ушу элдин көйгөйүнүн бир карап берип коюңуздарды өтүнөбүз. Мына карап коюңуздарчы, пожалуйста. Мен Качкеева Нургулбекевна, ушу Өскөн Ордонун тургуну болом. Бул Гүлбарчынды дагы тааныйм. Бул 15-жылы алган. Алып, мынакей ошондо бул материалдардын баарын бүт баарын ташын түшүрүп, кумун түшүрүп, курган. Кургандан кийин ушундай эме алып туруп, ортодо талаш болуп эле үстүнө сатылып атат, кайта сатылып атат да бул жерчи. Бир канча жолу сатылып кетти биздин угушубузга караганда. Анан жогору жакта айтып кетишти го. Мен да аны тастыктайм ооба. Ушинтип эле колдон келетти кылып эле баягы бул кыз өзү бияктан куруп коюп алгандан өзү чет өлкөлүктө жүргөндөн бул жерде турбаган үчүн монтип түртүп салды. Бул жалгыз эле ушул эмес. Мынакей бияктан деле түртүп, монун баарын тең колдон келетти кылып атат да. Мен өзүмдүкү 10-чу көчөдө аякты дагы талашып атат менден дагы. Ушундай. Ол Сейитова Элнура деген талашып атат. Себеби дегенде мен 17-жылы алгам. 17-жылы алып туруп, ал генеральный доверенность менен Нурмурзаева Ажаркынга добро берген. Сен сата берген, сен эме ал Нурмурзаева Маметов Кайырга берген. Сен сата бергениң, биз документти биз жасап беребиз деп. А Кайырда деген документтин ээлик болбогон үчүн ал только акчасын алып тилерге берген. Ошон үчүн мен булардан эч кандай акча алган эмесмин деп туруп талашып, азыр экинчи жолу кайта саткысы келип атат. Мен 17-жылы $5,500 алгам өзүмдүн участогумду. Вот ушундай эле история мынакей. Баарын эле каша кылып эле биринен башаламан кылып эле сатып атат. Өскөн Ордонун бүт Өскөн Ордон бар ушундай аябай быкы-чыкы жарымынан көбүнө берип койду кызыл китепти. Анан жогору жакка Садыр Нуркожоевичка отчет берип коюшту. Мына Өскөн Ордону деген баарына бердик, кызыл китепти болду деп официально бир эмес 2 жолу. Бирүүчү эле эл калдык. Ошолордо мынакей талашып, тартышып, соттошуп, соту дагы бизге деген улам-улам отложка кылып, улам-улам аягына да чыга албай атабыз. Талашып атышат. Бул бийликтегилерди билбейм кандай эмне кылып, каяка гана барган 1 жылдан бери мына жүгүрүп жүрөбүз, особенно Аламединский акимиятта, губернаторунда, жанагы тиги жердин комиссиясы Тайтелиев, мына ошол дагы ушул жалаан жерчилердин эмесин коргоп, ошолорду постоянно эле защищать этип келет да. А биз карапайым элдер биякта калып калып атабыз. Үйүбүз жетпей атабыз жогору жака. Урматтуу Нуркожоевич,
И генеральный этот самый прокурор, пожалуйста, Кыдыршаевич Камчыбек Ташиевич, сизден суранабыз биздин ушундай көйгөйлөрүбүздү карап берип ушу өскөн ордого бүт полностью келип ушу карап берип кетиңиздер. Биз ушунчалык карапайым элдер өтүнөбүз, суранабыз. Биз сиздерге жете албай атабыз үнүбүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул жер тилкен мурда Асылбеков Мамбет деген мырзага таандык болгон экен. Андан кийин ал ишеним каттын негизинде Наргиза Калмырзаева деген айым Гүлбарчын Алимбековага саткан. Бирок бир 3 жыл өткөн соң Мамбет мырза өзү кайра Жээналиев Бактыбек деген кишиге саткан 2018 жылы. Ал эми Гүлбарчын Алимбекова 2015 жылы бул жер тилкесин Наргизадан ишеним каттын негизинде алып атат. Биз эми ушул Мамбет деген мырзага чалып көрөлү, байланышып. Ал кандай саткан, ушул негизде ушул жердин тагдыры кандай болгон? Биз азыр сиздер менен биргеликте күбө бололу. Мына Мамбет мырзага чалып атабыз. Мындан мурдагыда барып тартканда чалганбыз, бирок байланышка чыккан жок. Мына азыр кайра дагы чалып атабыз. Балким байланышып калабыз. Балким биздин суроолорубузга жооп алып калабыз деген ниетте байланышып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир ушул жерден эскерте кетчү нерсе. Мына Мамбет мырза алган жок. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, алган жок. Мурда биз жеринен барып тарткан учурда дагы байланышка чыгууга, байланышууга аракет кылганбыз, бирок анда дагы жооп берген жок. Мына бүгүн дагы жооп бербей атат. Мына ушул жерде Гүлбарчын Алимбекова 2015 жылы сатып алып, ал жерге фундамент куйган үй куруу үчүн. Андан кийин ошол эле күн 3 күн өткөн соң баягы 2018 жылы сатып алган киши барып бөлүндүрүп талкалап, ал жер меники деп талашып аткан кези. Биз эми урматтуу көрүүчүлөр ушул жерден Наргиза айымга дагы байланышканга аракет кылалы. Бир канча суроолорубуз бар. Ал жерде кантип ишеним кат менен саткан Гүлбарчын эжеге мына ушуну сурап көрөбүз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Наргиз айымбы? Алла. Менин атым Абдыган болот. Сокол медиадан журналистпиз. Бир канча суроолорубуз бар эле жеке. Хорошо. Салкын төр конушундагы жер тилкеси боюнча сиз ошол жер тилкени эми кабарыңыз барбы? Алимбекова Гүлбарчын эжеге сиз баягы доверенностун негизинде өткөрүп берген экенсиз ошол жерде, Ооба. Бул кайсы жылдары болот атат ошондо? 15 жылы. Кандай өткөрүп бердиңиз эле? Ал жер Мамбет мырзаныкы болгонбу негизи? Мамбет мырзаныкы болгон, ооба. Анан ал жер Мамбет тилкеси мага саткан. Саткан, сиз сатып алгансызбы? 50 сот болгон, 9 жашта сатып алганда. Бул Гүл эжеге мен саткан эмесмин. Гүл эжеге жана эле карындаш катары жазып берип койгом. Демек, акчаны сиз алган эмессиз? Жок, алган жокмун да кастан. Ал сиз ал жерди сатып алсаңыз Мамбет мырзадан. Мен башка жерди сатып алам, мен ал жерди эмес. Ал жерде кандай? Тиги эже машинага обмен кылган окшойт да, тиги Мамбет экөөм. Мамбет ошондо көлгө шашып атып, мага жазып кой бер деп эме кылган да. Мен жазып берип койгом, болду, ошо менен көрө элек болчу, мен былтыр көрдүм да. Доверенносту кандай алдыңыздар эле? Мамбет мырзадан эмне деп алгансыз? Сатып алгам, эме 50 сотук деп мага өткөрүп берген да, доверенность катары. Жок, 50 сотка жер башка жерде атпайсызбы? Бул Гүлбарчын эжеге саткан жер кандай болгон ал? Сиз ал жерге карындашы катары өткөрүп берген деп атасыз. Сиз кандай тууганчылыгыңыз бар? По идее, мен үй салган калган болчу.
Анан кийин сен буякты мен сатайын, мага акча керек. Атага өйдө жагынан башка жер берем деп туруп Мамбет ушул кишиге сатып атпайбы айымга. Анан пока жаз берип коер деп машинесин алып кетет печевоста, билбейм анан дальше эмне болгон, ол киши былтыр башталды да. Кайра үстүнө сатыптыр. Мени подставлять этип атпайбы, ошондо чекип. Бир эле бул эмес, толтура кишиге ошондой кылганда. Ким, Мамбет мырзабы? Ооба, мен анын деген правая рука солчумун, не знаю, воспользовался, не знаю, чувство ойноп койду да. Правая рука дегенде сиз ал бир кызматта иштечү эле? Же ошондо жер көп беле? Кызматта деле иштегенде эмес, ошол көк китеп боюнча жана ошо меники дечү дайым жардам берем, кел иште деп. Мен ошол айткан нерсесине чуркап жасап берчүмүн да, баарын чуркап берчүмүн. Ошондо сиз доверенность сизге берген ушул Гүлбарчын эжеге өткөн жери боюнча? Ооба. Сиз ошонун негизинде барып кол коюп өткөрүп берип атасыз? Ооба, натура жөн-жөндөй жазып кетти. Андан кийин Мамбет мырза бул жерди сиздин Гүлбарчын эжеге өткөрүп бергениңизди билип атса, Ооба. анан кийин кантип Бактыбек деген мырзага сатып ийет? Бул бир эле ал эмес, кайра үстүнөн сатып ийди. Мен жазып берген кишилердин бүт баарын кайра акча керек болуп эле сатып мошенничество болуп атпайбы. Азыркы учурда соттоштук, башка кылды. Мен ага үстүнө эсеке арыз жаза элек болчумун. Бир күнү жүрөгүнө ыйман кирет го, мага төлөп берет го деп. Төлөп берген жок, кайра наоборот бунусунун аркасы менен менин тагдыр менен ойноп койбоду бул байкеч. Көп жерден эле бир эле Гүлбарчын эмес, толтура кишиге ошондой кылдырып туруп, мени подставлять этип, мени төлөтүп салды көбүнчө жана. Менде эч кичинекей балам бар. Мен муну айынан много раз страдала. Мен уже заявление бүгүн прокуратурага өткөздүм. Прокуратурага үстүнөн арыз жаздыңыз, Ооба, мен адвокатым барып өзү жазды. Бүгүн өткөрүп келдик полностью досконально. Бул жер боюнча эмес, дагы эки квартиранын акчасын алган эле да илгери. Сизденби? Ооба, элиткадан алып берем деп, элит хаустан. Жок, элит хаус эмес, эмеден, Эмаркстрой. Наргиз эже, ал киши менен кантип тааныштыңыз эле? Ал киши кандай ушу жерлерин бар? Ой, ошондой бар. Анан кийин мен чорныймын, анан кийин мен Камчы Көлбаевдин водители, мен анан бир меңди бош кылып берем, анан сени мынтип буттан тургузуп берем деп мени укмуш карындаш кылып алган убагында катташчыбыз жакшы эле. Бүгүнкү күндө байланышыңыз барбы, эжеке? Жок болуп атпайбы, жок, вообще нету. Мени көрсө хотя бы мындай бир вопрос берет элем, зачем мен менен ушундай кылдыңыз депчи. Макул эжеке, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Бул киши Мамбет мырза бул эле жер тилкен эмес, башка дагы жер тилкелерди мына ушундай 1, 2, 3 кишиге сатып ийген учурлар айтып атышат. Бул Наргиз айым. Ал эми ошол эле учурда карындашы катары ошол жер тилкени ишеним каттын негизинде Гүлбарчын эжеге өткөрүп бергендигин айтып атат. Бирок өзү өткөрүп бер деп айтып, кайра өзү 2018-жылы Бактыбек деген мырзага сатып атат. Биз азыр ушул 2018-жылы ушул жер тилкени Мамбет мырзадан сатып алган киши Бактыбек Жээналиев деген мырзага чалып байланышып көрөлү. Буга да суроолорубуз бар. Бул жер тилкени кандай алган? Ошол мурда бул ушундай кишилерге өткөрүлүп берилгендигин билгенби же билбей эле сатып алганбы? Эмне үчүн ошол фундаментти барып бирөөнүн мээнетин талкалап, эч эскертүүсү жок, талкалап бузуп кеткен? Ошону дагы сурап көрөбүз. Байланышууга мүмкүн болгон жок, өчүрүп койду. Азыр биз кайра да бир чалып көрөлү. Негизи эле урматтуу көрүүчүлөр, айта турчу нерсе ушундай конуштарда. Вы позвонили в службу голосовой почты. Өчүрүп койду. Телефонду өчүрүп койду. Ушуну алып баш керек. Негизи айта турчу нерсе, урматтуу көрүүчүлөр,
мына ушул конуштарда ушундай жер маселеси көп экен. Бизде ошол жердеги жерине барып тарткан учурда тургундар кайрылышкан жашоочулар бир участокты 10 адамга, 5 адамга андан көп кишиге чейин сатып ийген учурлар бар экен. Мына ушул баягы Мамбет мырза 50 соток жер участогым бар деп, мына ушундай Наргиз айымды ишендирип, бүгүнкү күндө эч байланыш жок, ал кишини көргөн, билген жок, бирок бул жакта жөнөкөй жарандар кызылдай акчага сатып алган жерлерин ээ боло албай, ал жерде талаштар, тартыштар жаралып атат. Албетте бул боюнча укук коргоо органдары өз баасын берип, тиешелүү ушундай мыйзамсыз кадамдарга барган, элдин кызылдай акчасыны алдап алган инсандарга чара көрөт, жоопко тартат деп ишенип кетебиз.